19 bölüm. Ушундан кийин Пилат Ыйсаны камчы менен сабаттырды. Аскерлер тикенектен таа жөрүп, Ыйсанын башына кийгизишти да үстүнө кочкул кызыл түстөгү чапан жабышты. Анан алар "Салам жүйүт падышасы" деп аны жаакка чапкылашты. Пилат кайра сыртка чыгып, "Аны силердин алдыңарга алып чыгам. Бирок билип койгула, мен андан эч кандай күнөө тапкан жокмун" деди. Ошондо башына тикенек таажы, үстүнө кочкул кызыл чапан кийген Ыйса сыртка чыкты. Пилат аларга "Мына ал адам" деди. Башка ыйык кызмат кылуучулар менен алардын кызматчылары Ыйсаны көрүшкөндө "Аны айкаштыгачка када" деп кыйкырышты. Пилат аларга "Алып кеткиле да өзүңөр кадагыла. Мен андан эч кандай күнөө тапкан жокмун" деди. Жүйүт башчыларга мындай деп жооп беришти: "Бизде мыйзам бар, ошол мыйзам боюнча ал өлүгө тийиш, анткени ал өзүн Кудайдын уулумун деп айтып жатат." Пилат бул сөздү укканда мурункудан да катуу коркуп кетти. Кайра ак сарайга кирип Ыйсадан "Кайсы жерденсиң?" деп сурады. Ыйса ага жооп берген жок. Ошондо Пилат ага "Мага жооп бергиң келбейби? Сени айкаштыгачка кадатуу же бошотуп жиберүү да менин колумда экенин билбейсиңби?" деди. Ыйса ага "Асмандан берилбесе, менин үстүмдөн эч кандай бийлик кыла алмак эмессиң. Ошондуктан мени сенин колуңа салып берген адамдын күнөөсү көбүрөөк" деп жооп берди. Ошол убакыттан тартып Пилат Ыйсаны бошотуунун жолун издей баштады. Бирок жүйүттөр "Эгерде аны бошотуп жиберсең, анда сен Рим падышасынын досу эмессиң. Өзүн падыша эсептеген адам Рим падышасына каршы" деп кыйкырышты. Пилат бул сөздү укканда Ыйсаны сыртка чыгартты. Анан ал грекче литостротон, еврейче габбата деп аталган аянттагы сот тагына отурду. Бул таш аянт деп которулат. Ошол күн Пасах майрамынын алдындагы жума күнү эле. 6-саат чамасы болчу. Пилат жүйүттөргө "Мына силердин падышаңар" деди. Бирок алар "Жогот аны айкаштыгачка када" деп кыйкырышты. Пилат алардан "Падышаңарды айкаштыгачка кадайынбы" деп сурады. Башка ыйык кызмат кылуучулар ага "Рим падышасынан башка падышабыз жок" деп жооп беришти. Акырында Пилат Ыйсаны айкаштыгачка кадатуу үчүн алардын колуна салып берди. Алар Ыйсаны алып кетишти. Ыйса өзүнүн айкаштыгачын көтөрүп, баш сөөгү деп аталган жерге жөнөдү. Бул жердин еврейче аталышы Голгофа. Аны ошол жерде айкаштыгачка кадашты. Ыйсанын эки жагына дагы эки адам айкаштыгачка кадалды. Пилат тактайча жасаттырып, анын бетине "Назареттик Ыйса, жүйүттөрдүн падышасы" деп жаздырды да айкаштыгачтан өйдө жагына илдирип койду. Бул жазууну жүйүттөрдүн көпчүлүгү окушту, анткени Ыйса айкаштыгачка кадалган жер Иерусалим шаарынан алыс эмес болчу. Жазуу еврей, латын жана грек тилдеринде жазылган эле. Жүйүттөрдүн башка ыйык кызмат кылуучулары болсо Пилатка мындай дешти: "Жүйүттөрдүн падышасы деп эмес, ал "Мен жүйүттөрдүн падышасымын" деди деп жаз." Пилат аларга "Болду, жазарымды жаздым" деп жооп берди. Аскерлер болсо Ыйсаны айкаштыгачка кадагандан кийин анын кийимин бөлүп алышты. Анын кийимин 4 аскер бөлүп алды. Анын узун көйнөгүн да алышты. Ал тигилген эмес, токулган көйнөк эле. Ошондуктан алар бири-бирине муну айрыбай өкчөмө ташыргытып, кимге тиерин билели дешти. Ыйык жазуудагы "Менин көйнөгүмдү өз ара бөлүп алышты, менин кийимим үчүн өкчөмө ташыргытышты" деген сөз аткарылышы үчүн ушундай болду. Аскерлер ушундай кылышты. Ыйса кадалган айкаштыгачтын жанында анын энеси, тайжеси, Клеопанын аялы Мариям жана Магдалалык Мариям карап турушкан эле. Ыйса энесин жана анын жанында турган сүйүктүү шакиртин көргөндө "Аял, бул сенин уулуң" деди. Андан кийин шакиртине "Бул эми сенин энең болсун" деди. Ошол убакыттан баштап ошол шакирти Ыйсанын энесин колуна алды. Ошондон кийин Ыйса баары аткарылганын билип "Суусадым" деди. Ыйык жазуудагы сөздүн аткарылышы үчүн ушундай болду. Ошол жерде ачуу ичимдик куюлган бир идиш турган эле. Аскерлер ага соргуштум алып, аны иссоп бутагына байлап Ыйсанын оозуна такашты. Ыйса аны таткандан кийин "Аткарылды" деди. Анан анын башы шылк ете түштү. Ошентип ал жан берди. Ал күн жума күн болгондуктан жүйүттөр алардын ишембиге чейин айкаштыгачта калышын каалашкан жок. Ошондуктан алар Пилатка барып, алардын буттарын сындырып, өздөрүн жыгачтан чүртүп салуусун суранышты. Анткени ал ишемби күн улуу күн эле. Ошентип аскерлер келишти да Ыйсанын жанында кадалган эки адамдын буттарын сындырышты. Ыйсанын жанына келип, анын өлүп калганын көрүшкөндө, анын бутун сындырышкан жок. Бирок аскерлердин бири Ыйсаны найза менен кабыргага сайды. Ошол замат кан менен суу акты. Муну өз көзү менен көргөн адам күбөлөндүрүп жатат, жана анын күбөлөндүрүүсү чындык. Ал өзүнүн чындыкты айтып жатканын билет. Ал силердин да ишенип калышыңар үчүн күбөлөндүрүп жатат. Ыйык жазуудагы "Анын сөөгү сындырылбасын" деген сөздүн аткарылышы үчүн ушундай болду. Ыйык жазуунун дагы бир жеринде "Алар өздөрү найза менен сайган адамды көрүшөт" деп жазылган. Андан кийин Ариматаялык Жусуп Пилаттан Ыйсанын сөөгүн айкаштыгачтан чүрүп алууга уруксаат сурады.
Ал Исанын шакирти эле, бирок жүйүттөрдөн коркондуктан ишенгенин жашырып жүрчү. Пилат уруксат берди. Жусуп барып сөөктү түшүрүп алды. Бир жолу Исага түн жамынып келип кеткен Никодим да ушул жерге келди. Ал жыпар-жыттуу смирна майы менен алой чээринин аралашмасынан 100 фунттай ала келди. Алар жүйүттөрдүн сөөк коюу салты боюнча Исанын сөөгүн жыпар-жыттуу май менен майлап кепиндешти. Иса Айкаштыгачка кадалган жерде бир бак бар эле. Ал бакта эч ким койlo элек бир мүрзө бар болчу. Ал күн жүйүттөрдүн жума күнү болгондуктан, анын үстүнө мүрзө жакын болгондуктан алар Исанын сөөгүн ошол мүрзөгө коюшту.